Чокморовдун портрети нукура таза ак кийизген. Нарын облусунун Жумгал районунда этно стилде жазылган алгачкы кинозал ишке берилди. Анын ички жазылгасын сүрөтчү Максат Сайнидинов мойнуна алган. Залды байыркы петроглифтер жана улуттук оймо чимелер менен коздогон. Ошондой эле залда кыргыз киносуна эмгек сиңирген инсандар Татүбү Турсунбаева, Сүймөнкул Чокморов жана Элина Абай кызынын элеси түшүлгөн панолор жайгашкан. Идеялар пайда болуп баштады. Этно зал деп өзүнүн аталышы айтып тургандай эле ошо биз байыркынын издерин жолдоп ушул жерге бир өзгөчө бир колорит бергибиз келди. Алдын ала эскиздер түзүлдү. Дирекция жактыргандан кийин анан ишти баштадык. Бул жер жасоо өтө деле кыйынчылыкка турган жок, себеби жакшы идея менен, жакшы бир ниет эргүү менен жасалды да. Жеңил болду, орчулуктар болгон жок. Бул бөлмөдө шырдак 6 кат жерге төшөлгөн, атайын жумшак олтургучтар коюлган. Аталган жай улуттук колоритте жасалып, 15 орунга ылайыкталган. Кыргызстанда биринчи жолу пайда болгон этно кинозалдын ачылышына Нарын облустук кинодирекциянын жетекчиси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана демөөрчүлөр чакырылды. Окуучулар селфи талашып атышпайбы? Шакыр сүрөткө түшүп. Бул этнозалдын дагы бир өзгөчөлүгү эртеден кечке жумушта болгондор, улгайган караларга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жерде кыргыз кинолорун көрүп, колу бутун чоюп олтурганга эс алууга жагымдуу шарттар бар. Мындан тышкары көрүүчүлөргө кымыздан, талкандын даамы кошулган этно балмуздактар да сунушталат экен. Кыргыз стилинде жасалыптыр. Ушунда мурунку тартылган кинолордун эмелери түшүнүктүү сүрөттөрү. Балмуздак абдан таттуу экен. Мунун даамы кымыздан, талкандан жасалат экен. Чоң апам бизге талкан көйлөп бергенде даамы абдан таттуу экен. Тик аталган кинодирекция 1968 жылы ачылып ишке берилген. 2022 жылы кайра капиталдык ремонттон өткөн. Учурда көрүүчүлөрдүн суроо талабы менен жаңы заманбап кыргызча кинолор байма-бай көрсөтүлүп турат. Буга чейин 2 зал иштечи, бир чоң жана бир кичинекей залдар. Ал эми биздин 3-чү залыбыз да бар эле, 3-чү залды ачабыз деп көп аракет кылып, Кудай буйрса, бүгүнкү күн буйруптур. Бүгүнкү күн менен ошо 3-чү залды ачып атабыз. 3-чү залды ачаарда биз башкача өзгөчөлүктөр менен ачтык. Өзгөчөлүктөр бул этно зал деп ачтык. Кыргызстанда кинотеатрларда буга чейин жаңылануу, заманбап жасалгалоо менен деп американский стилде жасалып келсе, азыр ушул кыргыздын ал биздин ошол этно залга киргенде ал кыргыз жыттанган комната десек болот. Мен айтсам жаңылышпайм, ушу Кыргызстан боюнча биринчи жолу ушундай кинотеатрларда ушу этно кинозал ачылды да. Бул абдан жакшы, бул тиги Бактыгүл айымдын эмгеги, коллективдин ушу кинодирекциянын эмгеги да, ушу жакшы ачылды. Абдан жакшы болду. Бул келечек муунга дагы ошол кинозалдын ичинде ошо этно деп өзү эле айтып тургандай, ошо баардык кыргыздын баалуулугу, ошонун баары камтылган. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул этно кинозал улуттук маданиятты, даңазолоонун заманбап форматы, кыргыздын бай мурасын, искусствосын жана кино өнөрүн жаңыча ыкмада даңазалаган. Бул демилге аймактык маданий өнүгүүгө чоң салым кошуп, көрүүчүлөргө тарых менен заманбаптыкты айкалаштырган өзгөчө тажрыйба тартуулайт. Наргиза Жумадилова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.